ырыстын жарыгы керек. Караңгылыкты көрүү үчүн. Ал эми бирок жан дүйнөнүн караңгылыгын көрүш үчүн илимдин жарыгы керек экен. Жан дүйнө караңгылыкта калып кеткен. Урматтуу аталар, бир нерсени унутпаңыздар, адамдын өзү дене менен рухтан турат. Дене мына жеп аткан тамакка тойсо, рух окуп аткан сабакка тоет. Биз бир күндө 3 маал тамактанабыз. Эгерде иштеген жериңизден түштөнүүгө жөнөтпөгөн болсо, арызданып сотко беребиз керек болсо, түштөнүүгө жибербей коюңуз. 3 маалды тамактанууну сөз түрдө калдырбайт экенбиз, бирок бир күндө 3 барак китеп окууну да сөз түрдө калдырбаш керек. Могу нерсени жандандалы үйдө китеп окуу маданиятын кайрадан ордуна келтирине, башка бөлүп көрүнөт. Кеңсе, дене үчүн энергия тамактан, рух үчүн энергия сабактан алынат. Билим данек сыяктуу. Данектин өсүп өнүшү үчүн жакшы топуракка көмүү керек. Билимдин да өркүндөшү үчүн жакшы жүрөккө жайгаштыруу керек. Бүгүн мен Европа эмне үчүн өнүккөн мамлекеттер чөгүп жатат деген бир китепти окуп атсам, ошол жерде жазылат. Америка, Европа өнүккөн мамлекеттер батыш өлкөлөрдө чөгүп атканын себеби дагы ата-энелер тарабынан өрнөктүү үй бүлөлөр азайып кетти дейт. Ата-энелер тарабынан өрнөктүү үй бүлөлөр азайып кетти, балдар дагы ушундай бир тарбиясыз мектепке келип аткан. Унутпаңыздар энелер. Тарбиясы болбогон жерде талим, илим, билим жукпайт. Тарбия болбогон жерде илим, билим өнүкпөйт. Ошондуктан да тарбия болгон жерге илим жугуштуу. Эме эсептеп, мен сабак өтөтөм. Сабагымда теманы жазып коюп эле, тема калып кетип эле, тынч отуруңар. Кана дептерим, кана калемиң, кана формаң. Не анан чачын тартып атасың, не анан сумкасын жыртып атасың. Айтор, апа үйдө айтышы керек болгон. Ата үйдө айтышы керек болгон нерсе менен мен алек болуп атам. Чынчында келгенде мен илим билим менен алек болушум керек. Жок, тарбия. Кантип сабак өтөм, тарбиясы жок келип атса балдар. Натыйжада